Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Аш тойду тескеген мыйзам кабыл алынса, аны ким жана кантип көзөмөлдөйт? Жамандык жакшылыктарды уюштуруу тартибин жөнгө салган мыйзам долбоору иштелип чыгып, коомдук талкууга коюлду. Анда бир катар үрп-адаттарга тыюу салынган жана мал союуда, конок чакырууда бир катар эрежелер сунушталган. Ошондой эле талаптарды аткарбагандарга айып пул салуу каралган. Мыйзамдагы эрежелердин сакталышын көзөмөлдөө үчүн жергиликтүү жана аймактык комиссиялар түзүлөт. Жергиликтүү комиссияда районду жана шаарды караган комиссиялар өзүнчө түзүлөрү көрсөтүлгөн. Райондук комиссиянын төрагасы болуп, аким башчысынын социалдык маселелер боюнча орун басары бекитилсе, орун басарлыгына райондун ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары дайындалат. Ал эми мүчөлүгүнө социалдык коргоо бөлүмүнүн, билим берүү бөлүмүнүн, маданият бөлүмүнүн өкүлү, ар бир жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан бирден өкүл жана райондун дин кызматкери кирет. Ал эми шаар мэрияларынын алдындагы комиссия курамынын төрагасы мэрдин социалдык маселелер боюнча орун болот. Анын орун басары болуп, шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары дайындалат. Мүчөлүгүнө шаардык социалдык коргоо бөлүмүнүн, билим берүү бөлүмүнүн, маданият бөлүмүнүн өкүлдөрү жана дин кызматкери кошулат. Жергиликтүү комиссиялар мыйзамдын талаптарынын бузуулары боюнча арыздаттанууларды жана талаш-тартыш маселелерин карайт жана колдонулган чаралар жөнүндө маалыматты коомчулукка жеткирип турат. Ошондой эле мыйзамда сакталууга тийиш болгон эрежелерди коомчулукка жайылтууга жана түшүндүрүүгө милдеттүү. Мунун алкагында бийлик өкүлдөрү, ишканалар, коомдук уюмдар менен бирге иштешүүгө, алардын жана эреже бузуу аныкталса, тийиштүү укук коргоо органдарына чара көрүү боюнча сунуш киргизүүгө укуктуу. Аймактык комиссия жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдында түзүлүп, мыйзамдын талаптарынын аткарылышын жеринде көзөмөлдөйт. Анын курамына Айдылдагы милиция кызматкери, Аксакалдар сотунун төрагасы, айыл башчысы, жаштар комитетинин төрагасы, айылдар комитетинин төрайымы, жергиликтүү кеңештин Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Депутаттары жана айылдагы имам кирет. Комиссия мүчөлөрү той аштар өткөрүлгөн ресторан, кафе жана башка жайлардын ээлеринен видео материалдарды жана тиешелүү документтерди талап кылууга укуктуу. Булак Супер Кежи. Садыр Жапаров Улан Ниязбековго жолугуп бир катар тапшырмаларды берди. Президент Садыр Жапаров бүгүн 28 январда ички иштер министри Улан Ниязбеков менен жумушчу жолугуш өткөрдү. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Ички иштер министри өлкөдөгү учурдагы оперативдүү кырдаал, коомдук тартипти камсыздоо боюнча чаралар жана укук коргоо органдарындагы реформаларды ишке ашыруу тууралуу маалымат берди. Жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу, өзгөчө кырдаалдарга натыйжалуу чара көрүү жана укук бузуулардын алдын алуу маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Улан Ниязбековдун берген маалыматына ылайык, өлкөдөгү 93% кылмыштуулук ички иштер органдарында катталгандыгына карабастан, акыркы 4 жылдан бери кылмыштуулуктун катталуусу дээрлик 69%га
азайтууга жетишкен. Мамлекет башчысы ички иштер органдарынын кызматкерлеринин кесипкөйлүгүн жогорулатуу, ведомствонун материалдык техникалык базасын модернизациялоо жана калк менен өз ара аракеттенүү иштерин жакшыртуу зарылдыгын баса белгиледи. Президент ошондой эле баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы туруунун, укук бузуулардын алдын алуу, кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча чараларды күчөтүүнүн, ошондой эле укук тартибин жогорку деңгээлде сактоонун маанилүүлүгүнө басым жасады. Жолугушуунун аягында Садыр Жапаров да министрликке коомдук коопсуздукту чыңдоого, ведомствонун инфраструктурасын өнүктүрүүгө жана кадрларды даярдоо системасын мындан ары жакшыртууга багытталган бир катар тапшырмаларды берди. Булак Супер KG. Бишкекте бильярдтын атын жамынып иштеген көмүскө кумаркана табылды. Бишкек шаарынын Жокеев Пудовкин көчөсүндө жайгашкан Сан-Клаб бильярд клубунда жашыруун кумаркана уюштурулган. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга бул боюнча маалымат түшүп, белгисиз адамдар кумар оюндарын ойноочу шаймандарды колдонуу аркылуу оюн уюштуруп жүргөндүгү аныкталган. Алар казинону көмүскө кармап туруу үчүн бильярд клубунун атын жамынышкан жана аталган жайга өз кишилерин гана киргизип келишкен. Чогултулган материалдардын негизинде оюн зоок ишин мыйзамсыз уюштуруу менен кылмыш иши козголгон. Кумар оюндарын уюштурууга шектелип, 1991-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Маалыматта ал оюн зоок бизнес мекемесинин иштешине шарт түзүп, жарандарды оюндарга катышууга чакырып турганы кошумчаланат. Учурда тергөө иштери уланууда. Кремль Байдендин администрациясы Путинди өлтүрүүгө аракет кылган деген сөзгө реакция кылды. Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусиянын атайын кызматтары такай даярдыкта экенин жана мамлекет башчысы Владимир Путиндин коопсуздугун толугу менен камсыздап жатканын билдирди. Ал америкалык журналист Такер Карлсондун АКШнын мурдагы президенти Джо Байдендин администрациясынын Путинге кол салуу аракети тууралуу айткан сөздөрүнө ушундай жооп берген. Орусиянын атайын кызматтары коомдук коопсуздукту жана мамлекеттин коргоосунда турган адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бардык зарыл чараларды тынымсыз көрүп жатат деген Песков. Буга чейин атактуу америкалык журналист Такер Карлсон АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусия менен АКШнын ортосундагы согуштун башталышын тездетүү үчүн колунан келгендин баарын жасаганын айткан. Анын айтымында мурдагы президент Байдендин администрациясы Владимир Путинди өлтүрүүгө аракет кылган. Булак Супер KG. Бишкекте бирөөнүн унасын айдап качкан жаран дуалды тешип өттү. Бишкек шаарында унаны айдап качкан деген шек менен 28 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 28 январда Ленин райондук ички иштер бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык, шектүү 26 январда таңкы саат 4:45 чамасында Алтымышев көчөсүндө токтоп турган кара түстөгү Kia K5 үлгүсүндөгү унаны айдап качкан. Андан соң ал Новопавловка айылында тосмону сүзүп алып, окуя болгон жерден качып кеткен. Унанын ээси милицияга арыз жазган. Бул факты боюнча автотранспорт каражатын мыйзамсыз ээлеп алуу менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 28 жаштагы жаран кармалып, Ленин райондук сотунун чечими менен 13 февралга чейин камакка алынган. Учурда тергөө иштери уланууда. Буга чейин Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан Ак Ордо конушунда токтоп турган Toyota Camry үлгүсүндөгү унаны айдай качкан жигит жол кырсыгына кабылганын билдирген. Бишкекте сойкукана уюштурууга шектелгендер кармалды. Бишкек шаарында интим кызматын көрсөткөн жай уюштурулушкан деп шек саналып, эркек жана аял кишилер кармалды. Бул тууралуу 28 январда 1-Май райондук ички иштер бөлүмүнөн билдирди. Маалыматка ылайык, 23 январда болжол менен саат 12:30 чамасында милицияга Токтогул көчөсүндө притон уюштурулгандыгы тууралуу билдирүү келип түшкөн. Жерине барган укук коргоо кызматкерлери аталган даректе кыздар интимдик кызмат көрсөткөндүгүн аныкташкан. Тергөөдө күбөлөр эки адам кыздарды сойкулукка тартып, шарт түзүшкөнүн, андан түшкөн акчадан алып жүрүшкөнүн айтышкан. Бул факты боюнча сойкулукка, ыпластыкка көмөктөшүү менен кылмыш иши козголгон. Шектүү делген 25-26 жаштагы жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Беле кетсек, сойкулук менен алектенүү үчүн көмүскө жайларды уюштурган же ыплас аракеттерге ортомчулук кылгандарга 100 миңден 200 миң сомго чейин айып пул салынат же 7 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.
Бир нерсе кылуу керек. Илон Маск Европа менен Азия жок болуу коркунучунда экенин айтты. Швециялык журналист жана комментатор Питер Эммануэлсен Европадагы аялдарга төрөгөндүк үчүн ири салык жеңилдиктерин берүү керектигин билдирди. Ал эми америкалык миллиардер Илон Маск мындай сунушту колдой турганын X социалдык тармактагы баракчасында жазды. Муну жасап көрүү керек. Бир нерсе кылуу керек, антпесе Европа менен Азия жок болуу коркунучунда деп жазган Маск. Буга чейин ишкер адамдар балалуу болууну азайтса, адамзат бул дүйнөдөн жок болуу коркунучунда экенин айтып, төрөттүн аздыгы Германия менен Европада эң көп байкалып жатканын айткан. Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасы кайсыл тараптын пайдасына чечилди деген суроого жооп берди. Өлкө башчы Садыр Жапаров кабар агенттигине маек куруп, Кыргыз-Тажик чек арасы дээрлик такталып бүтүп, кагаз иштери гана калганын билдирди. Чек ара маселеси дээрлик бүтүп калды. Эки тараптуу кагаз иштери жүрүп жатат. Кагаз иштери бүткөндөн кийин өкмөттөр аралык комиссиялар кол коюшат. Андан кийин Тышкы иштер министрлиги кол коюшат. Андан соң эки өлкөнүн парламенттеринен ратификациядан өтөт. Ратификациядан өткөндөн кийин эки президент кол коебуз. Андан кийин нота алмашуу болот. Андан соң дагы 1-2 жыл демаркация иштери жүрөт. Ошондон кийин гана толук бүтөт. Эң негизгиси эки тараптуу макулдашууга жетиштик. Кайсыл тараптын пайдасына чечилди деген сурооңузга жообу мындай. Эки өлкөнүн ортосунда чек ара маселеси чечилип жаткан жерде бир тараптуу кызыкчылык өтпөйт. Сөзсүз түрдө эки тараптын тең кызыкчылыгы камтылган кезде маселе чечилет. 1000 чакырымга жакын чек ара тилкебиз бар. Ошол тилкелердин көптөгөн жерлеринде талаш-тартыш черлер болгон. Алардын баарын теңме-тең чечкен учурлар болду. Андан сырткары чектеш айылдарыбызда шахматтын доскасы сыяктуу жайгашып калган үйлөр бар. Аларды да түздөп сыздык, антпесе чек ара кайтарууда эки тарапка тең абдан ыңгайсыздык жаратат. Эгер биз тарапка өтүп калган Тажикстандын үйлөрү болсо, тажик тарап аларды көчүрүп кетет. Эгер биздин тажик тарапка өтүп калган үйлөрүбүз болсо, биз көчүрүп кетебиз, башка жерге үй салып беребиз. Жер аянттарынын көлөмүн да эске алдык. Кыскасы, ар бир огороддун 1 метр жерин эсепке алуу менен маселелер чечилди. Демаркация иштери жүрө баштаганда толук маалымат алышат, деди Жапаров. Оштун жаңы мэри кызматкерлерге шаардагы өтмөктү жоодурду. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин тапшырмасынын негизинде шаардагы өтмөк кызматкерлер тарабынан жоолду. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясы кабарлады. Беле кетсек, Токторбаев бүгүн таң атпай шаарды кыдырган. Анда мэр шаардагы Масалиев Навои көчөлөрүнүн кесилишиндеги жөө өтмөктү жоо үчүн протоколдук тапшырма берген. Мындан улам кызматкерлер өтмөктү кол менен жоошту. Аны менен бирге Масалиев көчөсүндөгү иретсиз жана көрүнүксүз башаламан жарнамалык такталар алынып салынды.